Mına benim uyum, mına 4 aylık. Uşu 4 aylıktı Vision kompaniyası alıp akçasını veriyordu. Ош шаарынын тургуну Уктам Ниязов Vision Group курулуш компаниясына турак үйүн сатып, акчасын өндүрө албай убара тартып жатат. Мындан 9 ай мурун Ниязов Курманжан Датка дарегиндеги 3 бөлмөлүү батирин аталган компанияга 75 000 АКШ долларына саткан. Компаниянын юристи Аида Эгембердиева бааланган сумманын 40 000 долларын гана берип, үйдү келишим менен өз намына өткөрүп алган. Калган сумманы 2 ай ичинде берүүнү убадалаган. Ayda aytdı, aka dedi, mına dogur tuzduğunun. Bu neme gördü, gösteriyorlar var, dogur tuzgundan keyin aka dedi, kalgan 40 000'ni bana berip durup, aka dedi, sizin 35 000'nizi 3 günde verem dedi. 3 günde bere almasak, aka dogur tuzuk neme yazıp veriyorsun sizge dedi, rasipsizge dedi. Dep o kağıdını verdi, garantini pismol. 2 ay öttü, mail dedim, yok. Anan ne kılıştım ve dağıp geldim, aydağa geldim. Kaçan veresin, ne kılasın dedim. Desem, aka azır akça bol boytadı. 2 ay turup durun dedi. Dağı 2 ayga garantiyana verdi, oğa turup durdum. Компания убадалаган акча өз убагында колуна тиерине ишеним артып, Ниязов башка жайдан карызга үй алып алганын айтат. Бирок курулуш компания акчаны кечеңдетип, бул күнгө чейин бербей келет. 60 000'e üye aldım. 60 000'e doğru tüzüp, göz neme kılıp, raspiska men o men de yaşadım. Dokument onu bana aforun kılıp aytat. Men baka akçasını polunuzda vermeyince. Hazır üyüm yok oturam ben. Mına üyüm ayda ötüp ketken. Ol üydü men özüm ötkere albaştan şuntip arasat oturam. Анан ошол 40 000 доллар менен биз ошо сразу эле нак сатып жип кетебиз деп сүйлөшкөнбүз да. Жер үй караштыргыла дегенде жер үй таптык. Жер үйдү таап, ал үйдү 60 000'ge таптык. Таап, анан ошо 40 000 бердик ал үйгө. Анан ошол үйгө биз бул жерден көчүп чыгып кеттик. Уктам Ниязов компаниянын үстүнөн Ош шаардык милициясына кайрылган. Тергөөнүн жүрүшүндө тараптардын сатып алуу келишими эске алынып, иш кыскартылып кеткен. Анда эки тарап беттештирилгенде компания декабрдын аягына чейин 35 000 долларды төлөп берүүгө тил кат жазып берген. Анын негизги себеби Vision курулуш компаниясы менен ушул учурда жабырлануучу катары өтүп аткан Ниязова Тажикандын ортосундагы келишим болгон. Vision курулуш компаниясы бүгүнкү күнгө чейин ошол калган 35 000 доллар акчаны төлөп берүүдөн таптакыр баш тарткан эмес, төлөп берүүгө ошо бөлүп төлөп берүүгө макулдугун билдирген. Жогорудагыларды эске алып, тараптардын өз ара келишими бар экенин эске алып, бул иш өндүрүштөн кыскартылган. Кандайдыр бир нааразы тарап болсо, жарандык тартипте сотко арыз менен дагы кайрылышса болот. Ал эми Vision Group курулуш компаниясынын юристи Аида Эгембердиева акчаны бере албай жаткандыгын өзү да моюндап, жакынкы күнү бул маселеге чекит коюларын билдирди. Анткени курулуш компанияда каржы маселеси жаралып, убагында кайтарууга мүмкүнчүлүк болбой калгандыгын жөө келтирди. Анан биз буну башка үй алганын биз билген эмеспиз. Анан бул кийин келди, мен башка жерден үй алдым. Аяққа ақчаны беришим керек, качан бересиңер? Анан биз ошо жайдан бери бизде кризис болуп, продажа токтоп, анан келе турган эмелер дагы инвестиционный средстволор да келбей, бул продажа токтоп калды. Акча бере албай калдык. Ооба, мынобу мартка жетпей февралдын этегинде бизде да инвестиционный средства келет да, биз да аяк бияктан Түрктөн бияктан акча келет да, анан курат да, ол жерде 58 квартираны оккупать этишиз керек. Февралдын этеги деп атабыз. Курманжан Датка 142 дарегинде 54 батир жайгашкан. Анын теңинен көбүн Vision Group курулуш компаниясы сатып алган. Ал жерге көп кабаттуу үй курууну көздөшкөн. Алмагүл Эркебай кызы, Бекмат Султанов, 7 канал, Ош шаары.